Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иранын баллистикалык ракетасынын кассеталык уктарлардын бир нечеси Израилдин Хайфа шаарындагы мунай иштетүүчү заводко түштү. Маалыматка караганда операция Ливандын Хезболла кыймылы менен биргеликте жүргүзүлгөн. Буга чейин The New York Times гезитинин журналисттери Иран АКШнын базаларына жана Израилдин аймагына суу кууруу мүмкүнчүлүгүн сактап калганын белгилешкен. Мындан сырткары Иран Кувейттеги тузсуздандыруу заводуна биринчи жолу сокку урду. Иранын камикадзе дрондору Бириккен Араб Эмирлиги, Сауд Арабиясы, Катар жана Бахрейндеги өнөр жай объектилерине да кол салышты. Ирандагы Арак өзөктүк комплексинин бир бөлүгү болгон Хондаптагы суу электр станциясы Израилдин соккуларынан катуу жабыркап, мындан ары иштебей турганын МАГАТЭ билдирди. Агенттик ошондой эле объектте эч кандай жарыяланган өзөктүк материалдар жок экенин кошумчалады. Иран бийлиги эч ким каза болбогонун жана радиоактивдүү агып чыгуу болбогонун билдирди. Кийинчерээк Израилдин аскерлери имаратка сокку урулганын ырастап, муну Ирандын өткөн жылдагы чабуулдан кийин аны калыбына келтирүү аракети менен байланыштырды. Андан сырткары Ирандын Шираз шаарында кош максаттагы электроника чыгаруучу заводко да кол салуу болду. Иранын улуттук коопсуздук комитетинин мүчөсү Боруджерди билдиргендей, кемелер Ормуз кысыгынан өтүү үчүн эми акы төлөшү керек болот. Анткени Иран кемелерди Ормуз кысыгынан өтүү үчүн акы төлөөгө милдеттендирген мыйзам кабыл алды. Бул кысыктан кемелердин өтүшү үчүн акы алууну талап кылган жаңы мыйзамга тиешелүү. Ал ошондой эле өлкөнүн парламенти өзөктүк куралды жайылтпоо келишиминен чыгуу маселесин олуттуу карап жатканын билдирди. Биз атомдук бомба жасоону көздөбөйбүз, бирок бир эле учурда оюн эрежелерин сактап бомбалоого да кабыл албайбыз деп билдирди ал. Америка Кошмо Штаттары Ирандын ичиндеги чектелүү кургактык операциясы үчүн күтүүсүз пландарды даярдап жатканы кабарланууда. Анын негизги стратегиялык жерлерине көңүл бурулат деп билдирет The Washington Post гезити булактарга шилтеме жасап. Сунушталган операция Ирандын калган аскердик жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн алсыратууга багытталган. Толук баштаптуу басып кирүү эмес, тез максаттуу өнөктүк карттары сыпатталууда. Аналитиктер глобалдык энергетикалык агымдардын жана аймактык туруктуулуктун борборунда жайгашкан Харк аралынын жана Ормуз кысыгынын стратегиялык маанилүүлүгүн эске алганда, кургактагы чектелген басып кирүүдө тирешүүнү бир топ күчөтүшү мүмкүн деп эскертишет. The New York Times гезитинин билдирүүсүнө ылайык, АКШ Иран менен болгон чыңалуу күчөп жаткан шартта өз позициясын бекемдөө максатында АКШ жакынкы чыгышка жалпысы болуп 50 миңден ашуун аскерин жайгаштырганы кабарланууда. Ага USS Триполи кемесиндеги деңиз жана деңиз күчтөрү жана 82-чи аба десанттык дивизиясынын бөлүктөрү кошулушту. Аналитиктер айрым бөлүктөрдүн Харк аралы сыяктуу негизги буталарга жакын аралыкта жайгашышы мүмкүн деп болжомолдошууда. Израиль Тегеран менен согушту улантуу үчүн колунан келгенин баарын жасап жатат, деди АКШ менен Ирандын ортосундагы чыр-чатактын айынан кызматтан кеткен улуттук терроризмге каршы борбордун мурдагы башчысы Джо Кент. Дональд Трамп ирандыктар менен чыңалууну басаңдатуу зарылдыгы жөнүндө айткан сайын, израилдиктер Ирандын энергетика тармагына же башка маанилүү объектилерине олуттуу сокку уруп, чыңалууну басаңдатууга болгон ар кандай аракеттерди ишке ашырбай коюшат. Израиль ооздукту алмайынча ирандыктар менен эч кандай сүйлөшүүлөр ийгиликтүү болбойт деп билдирди ал. Израиль армиясы Ливандын түштүгүндө кургактагы операцияларын улантып, Израилдин оккупациясы кеңейип жаткан Хезболла менен кагылышуу учурунда 6 адам жаракат алганын, алардын 3-ü оор жаракат алганын кабарлады. Израиль армиясынын билдирүүсүндө Хезболла кечээ Ливандын түштүгүндө Израиль күчтөрүнө каршы танкка каршы ракета жана дрон менен сокку урганын белгилеген. Бүгүн эртең менен танкка каршы ракеталык соккудан 2 израилдик аскер оор жаракат алганы, ал эми дрондун чабуулунан дагы 3-өө жаракат алганы, алардын биринин абалы оор экени кабарланды. Мындан тышкары кургактагы операциялар жүрүп жатканда оперативдик окуя катталып, бир жоокер жаракат алган. Бардык жаракат алгандар ооруканаларга жеткирилип, алардын үй бүлөлөрүнө кабарланган. Испания Иранга сокку урууга катышкан бардык АКШнын учактары үчүн, анын ичинде чабуул коюуга пландаштырылган Франциядагы же Британиядагы базалардан транзит менен учуп келген танкерлер жана учактар үчүн аба мейкиндигин жапты. Бул чечимден кийин АКШ Испаниядагы НАТОнун базаларына бомбалоочу учактарын жайгаштыруу планын жокко чыгарды. Британия Иранга согуштук кеме жөнөтүүнү чечти. Падышалык деңиз флотунун Лайм Бей десанттык кемеси Ормуз кысыгын ачуу үчүн жакынкы чыгышка жөнөп жатат. Кеме модернизацияланып, автономдуу мина тазалоочу унаалар менен жабдылган. Кемени жаңыртуу Гибралтар портуна жүргүзүлөт. Коргоо министрлигиндеги булак Ормуз кысыгын тазалоо үчүн Лайм Перс булуңуна жөнөтүлөөрүн кабарлады.
Иран азыр 28 февралдагы согушка чейинкиге караганда күнүмдүк мунай сатуудан дээрлик 2 эсе көп киреше табууда. Бул тууралуу экономист басылмасы кабарлады. Ал согуш талаасында утулуп жаткандар, бирок энергетикалык согушта жеңишке жетип жатат. Өлкө санкциялардан ийгиликтүү качып жатып, канча баррель экспорттоп жатканын эсептөө кыйын деп билдирилет анда. Ошого карабастан Ирандын мунай маалыматтары менен тааныш булак өлкө учурда күнүнө дээрлик 3 миллион баррелге чейин, анын ичинде 1,8 миллион баррелге чейин чийки мунай экспорттоп жатканын айтты. Бул көлөм өткөн жылдын орточо көрсөткүчүнөн салыштырмалуу же андан да жогору. АКШ блокадага карабастан Кубага мунай ташуу үчүн Орусияга уруксат берди. АКШнын жээк күзөт кызматы болжол менен 730 000 баррель мунай ташыган Анатолий Колодкин кемесине өтүшүндө уруксат берди. Нью-Йорк Таймс гезитинин маалыматы боюнча АКШнын кайгыл кемелери Кубанын жанында болушкан. Бирок кармоо боюнча эч кандай буйрук берилген эмес. Трамп өзү: эгерде кайсы бир өлкө азыр Кубага мунай жөнөткүсү келсе, биз муну менен макулбуз. Алар аман калыш керек деп билдирген. Бул АКШ январь айынан бери Кубага мунай жеткирүүнү токтотуп келгенине карабастан, бул аралда 2 жолу электр жарыгынын өчүрүлүшүнө алып келген. Эгер кайсы бир өлкө азыр Кубага мунай жөнөткүсү келсе, менде эч кандай көйгөй жок. АКШнын президенти Дональд Трамп жекшемби күнү Кубага мунай жеткирүүнү токтотуу боюнча оюн өзгөртүп жаткандай көрүндү. Анын сөзү болжол менен 650 000 баррель чийки мунай ташыган орусиялык танкер Кубанын портуна жакындап калганда айтылды. Маалыматтарга ылайык, мунай блокадасынан кыйналып жаткан Кубага күйүүчү майды жеткирет деп күтүлгөн. АКШ январь айында Венесуэланын президенти Николас Мадурону уурдап кеткенден кийин Кубага Венесуэланын мунай экспортун токтоткон. Трамп башка өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнө жазалоочу тарифтерди киргизем деп коркуткан жана Кубага мунай жеткирип келген Мексикада жеткирүүлөрүн тез арада токтоткон болчу. Натыйжада Кубага 3 айдан бери мунай жеткириле элек. Президент Мигель Диас-Канелдин айтымында күйүүчү майдын жетишсиздиги ошондон бери 10 миллион калкы бар аралда катуу чектөөлөрдү жана бир катар электр жарыгынын өчүрүлүшүн шарттады. Башка кесепеттер менен катар саламат сактоо кызматкерлери каатчылык Кубалык рак менен ооругандардын, айрыкча балдардын өлүм коркунучун жогорулатып жатканын айтышат. Кабарчылар менен сүйлөшүп жатып, Трамп орусиялык жүктү баса белгилеген жок. Бул мени анчалык деле тынчсыздандырбайт. Ал таасир деле этпейт. Куба бүттү. Алардын режими начар. Алардын жетекчилиги абдан начар жана коррупциялашкан. Алар мунай кемесин алабы же жокпу эч кандай мааниге ээ эмес. Мен муну Орусиябы же башка бирөбү мунай жеткире берсин дейт. Анткени элге жылуулук жана муздатуу жана башка керектүү нерселер керек. Ушул айдын башында АКШнын Израиль менен Иран согушунан улам үзгүлтүккө учураган мунай жеткирүүнүн дүйнөлүк тармагын жакшыртуу үчүн Орусияга байланыштуу айрым санкцияларды убактылуу жеңилдетти. Бирок бул өзгөчөлүктөр Кубага, ошондой эле Иранга, Түндүк Кореяга жана Крымга байланыштуу бүтүмдөргө тиешелүү. Кубалыктар үчүн тынчсыздануусун билдирип жатып, Трамп өлкөнүн өкмөтүнө каршы бир катар катуу билдирүүлөрдү жасады. Өткөн аптада эле АКШнын көңүлү жакында аралга бурулушу мүмкүн экенин кыйытты. Алар бул улуу армияны курушту. Мен сиз аны эч качан колдонбойсуз дедим. Бирок кээде аны колдонушуңуз керек. Айтмакчы, кийинкиси Куба. Берүүбүздүн аягында Италиядан Польшага бара жаткан KitKat шоколад батончиктеринин чоң партиясы Европада уурдалды. Жакында эле музейде тонуп, миллиондогон искусство буюмдары уурдалгандан кийин өлкөдө дем алыш күндөрү жасалган дагы бир таң калыштуу кылмыш катталды. Расмий билдирүүсүндө компания Италиянын борборундагы завод менен Польшадагы акыркы көзөлгөн жердин ортосунда ташуу учурунда так 413 000 шоколад батончиги уурдалганын тактады. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эле аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Саламатта калыңыздар.